Кыргыздын кызыл байрагын кылымдарга желбиретип, ата мекенге, элиме кызмат кылам деген антын бекен туткан кыргыз милициясынын түзүлгөндүгүнө 95 жыл толуп отурат. Теңдикти, тактыкты, адилеттүүлүктү максат кылып, таз заманда такшалып, кылмышкер менен кылым бою күрөшүп, эки доордун оош кыйышын көргөн кыргыз милициясынын тарыхы Совет доорунда милиция күнү 10 ноябрда белгиленип келген. СССР кулагандан соң бул күндү кыргыз милициясынын күнү катары белгилөөгө болбойт эле. Себеп анда милиция ар кыл региондордо ар башка күндөрү түзүлө баштаган. Кыргызстан мамлекеттик архивиндеги материалдарга ылайык кыргыз милициясынын күнү 3 декабрда белгилөө чечими чыккан. 1993 жылдын башында ошондогу Ички иштер министрлиги атайын комиссия түзгөн. Ал комиссия Москвадагы архивдик тарыхый материалдарды териштирип, 1 ноябрда милиция күнүн белгилөөгө туура болорун сунушташкан. Мен бул форманы кийгенден кийин чоң жоопкерчиликти колго алам. Кандай кесипти тандап алганымды өзүм жакшы билем. Тактыкты, тыкандыкты, бекемдикти талап кылган иш. Демек бул кызматты чын дилим менен сүйүп аткарышым керек. Менин бөлүнгөн аймагымда жашаган элим менин жумушумду көрүп, баа берип келет. Артымда карап, мага ишенген адамдарым көп. Аларды жер каратпаганга аракет кылам. Кылмыштуулук болуп кала турган болсо, дыкаттык менен ийне жибине чейин кылмыштуулуктун бетин ачышым керек. Мен кызматымда кичинекей балдардан баштап, чоң ата, чоң апаларга чейин сүйлөшүп, аймагымда кандай иштер болуп жатканына баа берип, ошого жараша иш алып барышым керек. Менин аймагымда кылмыштуулук боло турган болсо, албетте, мен ал кылмыштуулуктун бетин ачып, алдын алуу иш-чараларын жүргүзүшүм керек. Мен бир окуяга кайрылып кетсем, акча алмаштыруу жайында 2 миллион акча каражатын алып кетишти. Бүгүнкү күнү коопсуз шаар алкагында менин аймагымда камералар орнотулган. Ошол камералардын жардамы менен кылмыш болгон жерлерди карап чыктым. Бирок кылмышкерлер аябай кылдаттык менен изин жашырганга аракет кылгандай көрүнөт. Баардыгы бет каптагынып, кылмыштуулуктун элементтерин калтырбаганга аракет жасашкан экен. Мен камерадан кылмышка шектүү каракчыларды карап жатып, биздин аймакта жашаган бир жаран менен кошо мен тааныбаган бала экөө турганын эстедим. Келбетиңе караганда бекер оокатка, бекерчиликке көнгөн кылмышкердей көрүнөсүң. Кыңыр иш 40 жылдан кийин да билинет дегендей, буйруса мен сенин изиңди таптым. Сага сарсена болгон ата-энең барбы? Баарын алдагансың. Чөйрөңдү да, дүйнөңдү да. Апаң байкуш эч нерседен кабары жок үйдө отургандыр. Анткени аны да алдагансың. Сенин бул жакта эмне кылып жатканыңды кайдан билсин? А менин ата-энем мага катуу сарсана. Өзгөчө үй бүлөм. Алардын жүрөгү ооруйт. Анткени менин кайда жүргөнүмдү, эмне болуп жатканымды алар сезип турат. Эмне болду? Качан келет? Аман келсе экен деп ойлору оңго бөлүнүп, алар дагы уктабай жатышат. Ошол күндөн баштап мен ал баланын изине түшүп, жашаган жерлерин, аныктоо иштерин жүргүзүп жатып, алардын жашынган жерин аныктадым. Алар куралчан болгонуна байланыштуу спецназ тобу менен кармоо операциясына кириштик. Операция убагында кылмышкерлердин бирөөсү качып жөнөдү. Мен аркасынан кубалап, көз алдыман жоготуп жибердим. Изин кылдаттык менен издеп жүргөндө байкатпастан мага кол салды. Бирок мен өзүм спортчебер болгондугуна байланыштуу өзүмдү бычактын мизинен сактап кала алдым. Ошентип мага тапшырылган операциямды кылмышкерлерди кармоо менен ийгиликтүү аяктадым. Биздин жумуш оор жана татаал. Анткени шаарыбызда болуп жаткан кылмыштуулуктун бетин ачып, биринен бат алсаң, экинчисинин жалгыз баласын тартып алгандай болуп, каргышка дагы батасың. Бирок биздин кесип ушундай. Тактыкты, адилеттүүлүктү талап кылат. Ички иштер органдарына мамлекеттик кызматка киришип жатып, элиме берилген эркиндигин кол салуулардан өз өмүрүмдү аябастан коргоймун. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыктарын, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтомдорун, буйруктарын жана талаптарын кынтыксыз аткарамын. Жарандардын укуктарын, эркиндиктерин, мыйзамдуу кызыкчылыктарын, кылмыштуу жана башка мыйзамга каршы көрүнүштөрдү жоюуга ишенимдүү түрдө салтанаттуу ант берем. Мыйзамды сактаймын. Ак ниет кыраак кызматкер болуп, адамды сыйлаймын. Мамлекеттик жана кызматтык сырды сактаймын. Кызматтык милдеттерди жана тапшырылган милдеттерди ак ниетим менен аткарамын.
иштин кызыкчылык үчүн зарыл болгон жерлерде кызмат өтөймүн. Антымды буссам, мага Кыргыз Республикасынын мыйзамдары боюнча татаал жаза колдонулсун. Бүгүн Кыргыз милициясынын 95 жылдык мааракесин белгилеп жатабыз. Бирок биз ушул белгилөө датасын алып келүүгө өз өмүрлөрүн беришкен кызмат учурунда курман болгон милиция кызматкерлерин эскерип кетпесек болбостур. Бишкек шаары боюнча кызмат өтөө учурунда каза болгон милиция кызматкерлеринин элестери жүрөгүбүздө сакталып калат. Себептенде любой причина эмне болсо дагы биринчи апа менен милиция келет оозуңа. Азыр мисалы көпчүлүгү башына иштешпөгөндө милиция жаманына мындай тигиндей бирет, чындыгында башыбызга жаман нерсе келгенде сразу милицияга чуркайбыз. Ошолорго кой жардам берсе экен дейбиз. Кылмыштуулук болот. Ошо милициянын жардамы менен кылмыштуулук токтотулат деп ойлойм. Милиция болбосо негизи болбойт, тартипта болбойт. Элибизди сактап турган милициялар да болмойт. Милициясыз мен оюмда бир да государство жашай албайт. Милиция кызматкерлеринин кызматы өтө кыйын. Анткени ар бир кыйын жагдайлардын бардыгына ким биринчи барыш керек? Милиция кызматкерлери барыш керек. Милиция бизге бүгүнкү жашообузда чоң роль ойнойт. Биз ошо кыргыз милициясынын кылган кызматын баалашыбыз керек. Мен чоңойгондо милиционер болуп. Мен окуумду ийгиликтүү аяктаган соң атамекениме ак ниеттен кызмат кылам. Уважаемый Канат Сагинович, уважаемые коллеги ГУВД города Бишкека, уважаемые ветераны. Разрешите мне от сотрудников милиции города Минска поздравить вас с профессиональным праздником. День милиции – это день тех, кто ежедневно стоит на страже закона и порядка. День тех, кто ежедневно борется с преступностью. Уважаемые коллеги, в этот день я от всей души поздравляю вас с этим профессиональным праздником. Желаю вам удачи, успехов, всего самого наилучшего. Вашим родным и близким, всем тем, кто ежедневно ждет вас дома со службы, желаю терпения, здоровья, всего самого наилучшего. И хочу уверить вас, что сотрудники милиции города Минска всегда готовы к взаимодействию и к тесному сотрудничеству. С праздником, уважаемые коллеги! Дорогой Канат Сагинович, от имени начальника управления полиции по городу Еревану, полковника полиции Гугасяна Гарика Наверовича и от всего личного состава ереванской полиции поздравляю вас и в вашем лице весь коллектив Главного управления внутренних дел города Бишкека с профессиональным праздником, с Днем работника милиции Кыргызской Республики. В этот знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, профессиональных успехов и семейного счастья, бодрости духа и благополучия. Пусть служба приносит вам желаемую отдачу и профессиональный рост. Пусть энергия, крепкие нервы, здоровый дух и активность никогда не изменяют вам и поддерживают нелегкой, а порой и опасной службе. Удачи и безмятежной службы. С праздником, друзья! 1 ноября исполняется 95 лет милиции Кыргызстана. От себя лично, от Светланы Назаренко, от всего нашего коллектива «Город 312» поздравляю весь личный состав ГУВД города Бишкек и не только города Бишкек, а всего Кыргызстана с Днем милиции. Вы, пожалуйста, не забывайте, что мы на вас равняемся. В вашем лице мы хотим быть честными, справедливыми, порядочными, смелыми, сильными, умными и великодушными. А если вы такие, то поверьте, мы будем стараться быть такими, как вы. Пожалуйста, берегите себя, берегите своих родных, близких, будьте здоровы, будьте по-человечески счастливы и
верьте в то, что, во-первых, в нашей стране всегда все будет хорошо, а с вашей помощью тем более. И самое главное, всегда старайтесь быть лучше, как любой человек на планете Земля. С праздником, дорогие! Милиция кызматкерлеринин 95 жылдык мааракеси менен куттуктап кетүүгө жана аларды ден соолук, узун өмүр, кыргыз элине качандыр болбосун кызмат кылууга дайым туруусун мен каалап кете берелем. Кыргыз милициясын 95 жылдык мааракеси менен куттуктайм. Түйшүктүү жумушта ар дайым түмөн ийгиликтер арбын болсун. Бардыгыңыздардын майрамыңыздар менен. Бишкек шаардык милиция кызматынын кызматкерлери ар дайым элдин кызматында. Майрамыңыздар менен, урматтуу кесиптештер.